Кызынын дайынсыз болуп жатканына чыркыраган атасы анын жоголгонуна бүгүнкү күнгө чейин ишенгиси келбейт. Үйлүү жайлуу, ушу семьялуу, балалуу, чакалуу келин ушу өз семьясынан шам аралашта чыгып кетип, кайра келген жок болуп атат. Ал эми Кожонованын сиңдиси эжесинин дайынсыз болуп жатканын угуп, Орусиядан жетип келген. Мен şu Москвада элем, Москвадан угуп атайын отура албай, көкүрөгүм чыдабай келдим бир тууганым үчүн. Эми ким жардам берген мен көзүм менен көргөн жокмун. МЧС жардам берди деди. Şu айыл тургундары жардам берди деди. Бардыгы эле жардам берди деп атат, бирок табылбай жатат. Эжемдин 6 баласы бар. Жездем ушул сыдык тууган уругу, кайын журту, ата-энем бардыгы келди. Биз калайык элден, органдын адамдардан, мына ак үйдөгү чоңдорго жардам сурап келдик. Колунан келишинче биз мына Өзбекстан, Тажикстан жакты көрө албайбыз. Биздин колубуз жетпейт. Колу жеткен жерге чейин бизге жардам берсе, биз только жардам сурап келдик. Буга чейин 6 баланын энесин издөөгө анын туугандары, айылдаштары жана күч органдары тартылып, издөө иштери жүргүзүлгөн. Ал коңшу Тажикстан Республикасынын аймагына өтүп кетиши мүмкүн деген туугандары өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалаловго издөө иштерине көмөк көрсөтүүсүн суранып кайрылышты. Жоголгон түнү биз дагы келдик. Жеңин ушинтип кирбей калды үйгө, кечкурун чыгып кетти. Келдик. Сенге барбадыбы деди атым, менке келген жок. Сонда кегиле жеңин жок болду деди, келдик. Анан милицияларды чакырдык түндө. Анан милициялар менен, олар менен кошулуп издештик. Бир итини алып келди, ой иттери менен издедик. Саат 3-кө чейин издедик, түнкү саат 3-кө чейин. Анан эртеси эл журтту чакырдык. Адам ушинтип эле жокуп кетеби? Şu eşikке çıkıp geleyim degen boydan ele jokup ketebi. Ve anан ошо элдерди да чакырдык. Bu too taşка çıkıp kettibi? Ne oldu? Je suga түшүп калдыбы? Бир өзү 2 күн уктай албай, мындай давлениясы көтөрүлүп кичине уктай албай жүргөн экен. Облус башчысы дайынсыз жоголгон аялдын туугандарын кабыл алып, алар менен баарлашты. Жаныбек Жалалов аймактын Кожонованын издөө иштерин жеке көзөмөлүнө алгандыгын айтып, бул багытта укук коргоо органдарын күчөтүлгөн тартипте издөө жүргүзүүсүн тапшырды деп билдирди өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан. Аймактын Кожонованын издөө иштерин өкүл өзүнүн жеке көзөмөлүнө алганын айтып, ушул тийиштүү органдарга издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Азыркы учурда кошуна Тажикстан жана Өзбекстан республикаларына дагы издөө жүрүп жаткандыгы жөнүндө маалымат каттар берилген. Ошондой эле издөө иштери ушул Кыргызстандын бардык аймактарында, Борбор калабыз Бишкекте дагы жүргүзүлүп атат. Аймактарга дагы маалымат каттар берилген. Бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте ушул 6 баланын энеси аймактын Кожонованы издөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Кызыл Жол кварталынын 45 жаштагы тургуну Аймактым Кожонова ушул жылдын 20-ноябрында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайра кайтып келген эмес. Аны издеп табууга жакындары жалпы журттан көмөк сурайт. Мингүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.